Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Кыргыз эли дагы саналуу күндөрдөн кийин жаңы президентин шайлап алуу алдында турат. Ушуну менен Кыргызстаныбыз туруктуу өнүгүү жолуна түшүп, биз дагы башка мамлекеттердей болуп тынчтыкта, бардар жашоодо жашап, ынтымактуу, адилеттүү коом түзүп алабыз деп ишеним артып, эң негизгиси жемкорлук, бандиттик топтор жоюлуп, бүтүндөй кыргыз журтчулугу бир муштумдай болуп биригип, гүлдөп өсүүгө карай бекем кадамдарыбызды таштайбыз деп жараткандан тиленип, ичинен өз тандоосун кылып 10 январды күтүп турган учур. Мындайча айтканда 10 январдан кийин жашоо жакшы жака өзгөрсө экен деп ак ниеттүүлүк кылып күтүп аткан миллиондогон элибиз бар. Бирок тилекке каршы элдин бул жакшы ниеттерине караманча каршы тилек кылган. Атайын пландарды түзүп, 10 январдан кийин кайрадан кыргыз элинин башына кара булут айлантабыз. Бүт барын талкалайбыз, туруксуздук кылабыз. Элди бөлүп жарабыз, бири-бирине каршы үгүттөйбүз, оюн бузабыз. Аны үчүн акчабыз да жетиштүү, тажрыйбабыз да жетиштүү деп жүргөн саясатчы агаларыбыз жана саясатчы эжелерибиз да жок эмес. Эл каалаган адам президент болот деген ойдобуз. Ал эми 10 январдан кийин кайсыл бир күчтөр ошол элди чогултуп, анан кийин каким-то образом ошо элге мындай бир бийликти алып алабыз, же бир коомчулукка кандай бир чоң бир резонанс жараткан митингдер жасайбыз деген ойлор бар экен. Митинг жасоо ар бир адамдын өзүнүн эрки. Бирок коомдук тартипти бузганга биз жол бербейбиз. Так, жол бербейбиз. Эгерде кайсыл бир кандидаттар, биз ал кандидаттарды билебиз кимдер экенин. Алардын кантип иш кылып атканынан бери билебиз. Алардын кайсыл жерде ким менен кантип сүйлөшүп, ушул мамлекеттик жанагы эртең 10 январдан кийин 11 январга күч токтоп атканынан бери билебиз. Так, бирок урматтуу эл журт, мен ойлойм андай нерсеге алар барбаш керек жана бара албайт. Эгерде алар 1000 адам чыгарса, 2000 адам чыгарса, 10.000 адам чыгарса, миллиондогон адамдар келип, аларды өз ордуна коюп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлоймун, мындай нерселерге биз барбайбыз, жанага биз жол бербейбиз деген ойдобуз. Эл бир жолу элге мүмкүнчүлүк берейличи, элге бир мүмкүнчүлүк берейли, эл өзүнүн президентин тандап алсын. Эл өзүнүн президентин тандап алсын. Кимди кааласа ошону президент кылып коюп алсын, анан кийин тагдырына жазганын көрөрбүз акыры. Албетте, Камчыбек Кыдыршаевич муну жөн жерден айткан жок да. Элибиз алдын ала булардан кабардар болуп, алданып, азгырылып же дагы башка провокациялык кадамдарга барбасын. Бузукулардын планы мамлекетибиз үчүн кооптуу экенин эл билсин деп. Анан бул саясатчыларга олуттуу жоопкерчилик жаза берилери тууралуу эскертилгени түшүнүктүү болду да. Кайсыл саясатчылардын тобу тууралуу сөз болуп жатканын сиз жакшы түшүнүп турсаңыз керек. Ооба, алар атайын түзүлгөн сценарий боюнча кожоюндарынын буйругун аткарып келе жатышат. Алар биз бүгүн бириктик, биз элибиз үчүн бир команда болдук деп чыгышканы бул жөн гана элди акмак сезип, оюн кылганы экенин сиз деле көрүп турасыз да. Анткени булар кечеги октябрь окуялары болгон күндөр эле Ташиев менен Жапаровго каршы биригишкен болчу. Өз ара бирин убактылуу президент кылып шайлап, бирин премьер-министр кылышып, бирин ИИМге министр кылышып, бирин УКМКга төрага кылып, кыскасы ушинтип булар бийликти ошондо эле бөлүшүп алган. Бирок албетте булардын планынан Кудайдын буйругу жогору туруп, массалык түрдө колдоого алган кыргызстандыктардын күчү менен Жапаров менен Ташиев өлкө бийлигин колго алып, жолго салып кетишкен болчу. Анан бул бийликтен куру калган топ ичара дагы бөлүнүп жарылышты. Ээлеп алган кызмат орундарынан куулуп, ушинтип эми кожоюндарынын иштеп чыккан атайын планы менен президенттик шайлоого баары талапкер болуп катталып, ушинтип оюн кылып жаткан кези. Буларга азыр бир гана нерсе керек. Ал максат Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевти бийликтен кетирүү. Анткени президенттик шайлоодо да жеңиш ким тарапта турганын булар так даана көрүп билип акылы жетип эле турушат. Болгондо да баары өзүн өтө сабаттуу, ааламда теңдеши жок, билимдүү сезгендер эмеспи. Ошон үчүн эми булар бириктик демиш болуп, ынтымактуу болуп көрүнүп, элдин башын айлантып, бир туруп 5 октябрдан берки бүт кабыл алынган мыйзамдар мыйзамсыз дейт. Бир туруп жетим тоону сатамын деп атат кокуй деп
көрүшөt. Bir туруп теледебатка келбей койду деп көрүшөт. Bir туруп Бакиев менен сүрөткө түшкөн экен деп коюшат. Айтымакчы, Курманбек Бакиев менен сүрөткө кимдер гана түшпөгөн? Кимдер гана ал киши менен иштешпеген? Сегодня все посвящается Джанушу Салиевичу. Это безумное богатство. Это я завидую вам белой завистью. Вы безумно богатый человек, счастливый человек. Болбоду дегенде ушундай жаштын дагы биринчи шаңстыкы. Кылымдык жашы болсун. Эми биздин салтыбыз боюнча салтанат Суу сартебетей кийгизип атабыз Кыргыздын жакшынакай салты боюнча чепкен жабып атабыз. Спасибо огромное. Чоң рахмат. Эми алып жибериңиздер анда. Чоң рахмат сиздерге. Спасибо огромное за добрые пожелания. И теперь поднимаем бокалы, конечно же. Да? Джануш Салиевич, сиз үчүн. Дорогие гости, пожалуйста, поднимайте бокалы. Наливайте вновь. Анан эми бүгүн ошол мурдагы президенттердин тушунда мамлекеттик кызматта иштегендер, алардын иш чараларына катышкан адамдардын баары Кыргызстандан кетиши керек болуп калса, анда кандай болот? Кыскасын айтканда, буларга азыр шайлоодон кийин кантип болбосун элди көчөгө алып чыгып, тополоң кылдырып, шайлоо адилетсиз өттү, административдик ресурс колдонулду, фаланча болду, түкүнчө болду деп элдин башын айлантып, эпте ушул Жапаров менен Ташиевди бийликтен кетириш керек болуп атканын түшүнүп турсаңыз керек. Алданбаңыз, ушактарга 1000-2000 сом арам акчаларга азгырылып, өз элиңизге каршы чыкпаңыз. Биз сизди ушул жолго чакырабыз. Ал эми буларды колдоп жаткан эң башкы маалымат каражаты бул Азаттык радиосу башында турган Клуб KG сыяктуулар болуп жатканына кыжырданып отурсаңыз керек. Анан эле байкуш болушуп, биздин баннер илгенге акчабыз жок, бизди колдогон телеканал жок деп артисттик кылганын коюшпады. Бүгүн баары аралашып бир топко кошулду. Арасында баягы гомосексуализмди туу тутуп, алардын укугун коргобосок келечегибиз жок болот деп жүргөндөрү да, мен 5 убак намаз окуймун, ыйманым өтө күчтүү дегендери да, кезинде атайын кызматты башкарып дал ушул гей парадчыларга, анан бүгүн ушул бириктик деп аткандардын баарын куугун туктап, болушунча кысымга алып жүргөнү да бүт аралашып, бир аралашмага айланды да калышты. Ушунчалык кара пиар чегине жеткенин көрдүңүзбү? Ушунча жылдардан бери Кыргызстанда соттор адилетсиз, жемкор, карапайым элди кыйнап жатат, соттор жаман, соттор адам эмес деп жүргөн Азаттык радиосу бүгүн эми Камчыбек Ташиев сот системасындагы жемкорлорду түп тамырынан жок кыламын деп киришип, майдалап отурбай дароо жогорку соттун төрагасынан мыйзам чегинде текшерип, далилдер жетиштүү, тийиштүү мыйзамдуу процедуралардын негизинде жоопко тартамын десе, дагы буларга жакпады. Бүгүн эми алар соттор аппак, байкуш сотторду Ташиев кысымга алып жатат деп уялбай нетпей эле сайрап чыгышты. Анан баягы Ташиев Жапаровго каршы чыгып аткандар байкасаңыз, суткасына 24 саат бою ошол Азаттыктын маалымат айдыңынан түшпөйт. Ар бир сөзүн колдоп, кубаттап, болушунча ай күнгө теңеп мактап, ушулардыкы гана туура, ушулар айткандай гана болсо туура болот деп, баягы эле 50-60 фейктери колдоп, кубаттап комментарий жазып, бөлүшүп, кыскасы ушинтип эле күндөр өтүп жатат. А бизге окшогон карапайым калың элдин ичиндеги пикирлерди айткандарга болсо, жаман комментарий жаздырып, жаман адамга чыгарып койгулары келет. Бирок бул күндөр да өтөт. Элибизде тынчтык, ынтымак, өндүгүп өсүү, токчулук болуп, сырткы жана ички душмандарды так билип, провокацияларга алдырбай, өлкөбүздү алдыга карай тартып кетели. Ал эми кимге добуш бересиз, кимди президент болууга татыктуу деп эсептейсиз, ал албетте сиздин жеке чечимиңиз.